Бул дагы ан Аби Хурайрата радияллаху анху кал. Демек, ан Аби Хурайрата радияллаху анху кала жаа ражулун иля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Хурайра айтып аткен, bir adam deyt, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi deyt da. Ana fakal ya Resulullah, al bayan sonra ya Resulullah, Allah'ın elçisi, bana hakka bi husni sahabati. Sonra deyt da, ya Resulullah, men akım gövrök bolgan, akımды бере турган ким көбүрөөк, мен акылуу, мен кимге акылуураакмын жакшылык кылганга. Кимге көбүрөөк акылуумун дегенде, кал уммука. Пайгамбар саллаллаху sen enеңе көбүрөөк акың бар. Анан кийин баягы адам чыдабастан кайра арты келенди, берте келенди пайгамбар кал айтып аткан. Суммаман. Андан кийин айтчы. Мен энемге жакшылык аткам. Андан кийинчи десе, пайгамбар саллаллаху алейхи уммука. Sen кай өзүң энеңе жакшылык кылышың деп. Сен акысы көбүрөөк. Баягы дагы чыдабай кетти. Тыбырчылап кетип кал. Сурат аткан. Суммаман. Андан кийинчи деди. Анан пайгамбар дагы уммука сен энеңе кылган жакшылыгың. Анан баягы дагы чыдабай кетти. Анан айтып аткан кал. Sonra aytkan, "Thumma man." Andan keyinchi dese, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Thumma abuka." Andan keyin sen öz atаңа, sen akın көбүрөөк жакшылык кылганга деген экен. Муну биз ушундай түшүнүп алганбыз. Биз ар кандай түшүнөбүз. Мисалы, өзүңдүн энеңе жакшылык кыл, энеңе жакшылык кыл. Жана Пайгамбар 3 жолу айтса, демек артыкчылыгы 3 жолу көбүрөөк экен деп айтышы мүмкүн, туурабы? Кара. Эми бирок атаныкы бир. Эмне үчүн 3 жолу айтты десе, кээ бирлер ушунду түшүндүргөн мухаддистер айтат да, анткенсе 3 караңгылыкта сени көтөрүп, 2 караңгылыкта көтөрүлүп, анан кийин 3-үнчүсү бул дүйнө баккан үчүн дейт да. Энени дагы бир жолу мисалы сени ичинде, эненин ичинде көтөрүп, анан кийин төрөгөндөгүс, анан кийин түн ичинде туруп, мындай бир сени үчүн кылган жакшылыгы, сени үчүн, сени караган үчүн, сен 3 жолу артыгыраак энеңе сыйлашың керек деп айтат экен да. Анан эми алынан келет, "Ооба" дейт. Энени сыйлаш керек. Энени сыйлаш керек, энени сыйлаш керек. Бирок атанын акысы канчалык десе, эмне үчүн бир жолу айтты десе, анткен себеп дейт да, атаныкка бир эле болот экен да. Атаны сыйлаш бир эле болот экен да. Энени бир аз кичине көңүлүн оорутуп коюп, кечирип койчу десең мүмкүн экен. Энең кечире берет экен да. Эми атаңды бир жолу сыйлабай отурган болсоң, эмне өткөн жүрөгүнө мындап калса, кыргызда айтканда, эненики бок, атаныкы ок дейт. Атаң мында жүрөгүнө бир минут койсо эле болду экен. Ошо атаң минут эле койсо, жүрөгүнө мындай ай деп мындай көңүл чоңуп калса, субханалла, көп нерсе талкаланып кетет экен жашоодочу. Ошон үчүн кыргызда айтканда, атаныкы ок. Демек, сыйла келгенде, демек өйдүрөгү дагы андан өйдүрөөк, энени мындай көңүл оорутуп коюп, апа кечирип койсоң, кечире турган болсо, демек аны атаны алды да дейт, туурабы? Атанын сыйы алды да экен, көрдүңөрбү? Бирок эми алымдар да айтат, жок дейт. Эгерде ушул сыйлоо жагына келгенде дейт, экөөнүн акысы бирдей дейт. Атаны дагы энени да бирдей сыйлаш керек. Кээ бир алым айтат, энени көпчүлүк убакыттарда көп аалымдардын китеп жазышына, аалым болушуна себепкерлер энеси болгон. Эмне үчүн десе, аялдар динге келе турган болсо, алар ушунча такы болгондугунан экен да. Мисалы, имам Бухари рахмаллаху тааланын энеси бир да жолу өзүнүн баласын даратсыз эмизген эмес экен. Кандай нерсе? Эми имам Азамдын пайда болушуна себеп болгон ким болгон? Аны Нурман Сабит деген атасы бар. Сабит турабы? Өзү имам Азам аты Нурман бин Сабит. Эми ошо Сабиттин себебинен ми дейт? Ооба, Сабиттин таквачылыгы себебинен. Бирок ушунча таквачылыктан да бир нерсеси бар экен. Качан ал баягы сууда агып бараткан алманы жеп койгонунда бир чиштеп туруп дейт да, ошонун эмеси сол эме кирип кеткенге чейин түкүрбөйдү дейт да. Анан кайра тиштеп, кайра алманы алып туруп, деди, эми бул алманын акысы жок, жок. Болбосо сууда жөн арыкта эле агып баратат да, суудачы агып эле баратат жөн эле. Эч ким эмеси жок болчу. Эми аны алда ошону арылап туруп, арыкты жээкте бойлоп отуруп, анан баягы дубалга келди. Дубалга өтүп туруп анан караса, мынекей ошондо бир алма бакча экен. А жерде бир аксакал мынтип бир эме кылып жүрөт экен. Алманы сурап жүрөт. Аксакал кечирип коюңуз дейт. Сен эмне корукка кирип кеттиң десе, айткан, кечирип коюңуз, бирок бул алманы тиштеп алып ушу жерде арыкта сиздин алмаңыз экен, мен агып келгенмин, бияка келдим дейт да. Эми кара. Ушунда келдим. Мен акысын кантип берейин? Десе, бая айткан, эми жөн эле койбойсуң десе, жок дейт экен, мен уну тиштеп алдым дейт. Таквачылыгына, мен тиштеп алдым бул алманы.
Эми айтып аткан, анда дейт, субханалла мен сизге иштеп берейин дейт. Жок, иштебей эле кой дейт. Анда кул болуп берейин, жок сен кул болбой эле кой дейт. Бир шартым бар дейт. Кандай десе, менин бир мунжу кызым бар дептир. Көзү көрбөйт, кулагы укпаган, дудук, дүлөй, шал, баспайт. Ар ойлонуп берип өткөн эмне кылыш керек? Ахиретте Аллахтан кантип жооп берем? Кара, ошону алды дагы дейт, субханалла, айтты, мейли дейт, үйлөнөм. Баягы атасы ошол замандын чоң бир аалым экен. Баягы айтып аткан киши аалым экен. Келди, күбө койду дагы, анан кийин экөөнүн никесин кыйып койду. Махыр берейин деди, жок, махыр да кереги жок деди. Кара кандай нерсе. Эми ошону никени койду, түн болду, баягы жерге келсе, караса татынакай бир кыз турат. Эй, Аллаху акбар. Жок, сиз астагфирулла, сен эмескесиң деп чыгып, токтоңуз, токтоңуз. Менмин ошол дептир да, мен. Мен ошол менмин. Десе, мага деген көзү сокур керек дейт. Кулагы дүлөй, оозу дудук, ушундай нерсе жок дептир. Сиз түшүнбөй калыпсыз дептир айткан. Анткени ушул дейт. Мен дейт, бир да жол жаман ушак айткан эмес, ошон үчүн атам дудук деди. Мен бир дагы ушу сизге чейин бир эркек көргөн эмесмин дептир. Бир дагы намахарам эркек көргөн эмесмин. Мен субхана бир дагы мындай бутум менен ушу корудун ары чыгып көргөн эмесмин дептир. Оозуна бир да жолу субханалла мындай бир харам нерсе кирген эмес. Дегени ошондо үчүн Алланын каалоосу ошол түндөн кийин Алланын талан каалоосу карасаңар, Нуъман деген бала турат атпайбы, ошол имамул азам, улуу имамдардан болот атпайбы. Сабит деле оң киши болгон эмес, алда чоң бир соодагер ушундай болгон, бирок ошондой болсо да эмне болду? Алла кудурет. Дегеним мына эгерде субханалла эненин ушундай даражасы болуп турган болсо, көп алымдар кээ бирлери ушундай энелерден пайда болгон. Ошонун себебинен көп убакыттарда эненин сыйы жөнүндө көп айтылат. Бирок мен дайыма айта берем, кээ бирде биз баягы ашепке сый деген нерсе бар. Кээ бирлер сыйды түшүнбөгөндөр да болушу мүмкүн. Балки ушундай бир эме болушу мүмкүн. Кээ бирлер баягы кээ бир энелерге мен кайрылат элем көп убакыттарда жана баласы айыбай катуу жакшы мамиле кылабыз го бизчи. Мамиле кылганда кээ бир энелер болушу мүмкүн да, бирок мен көп эле көрүп атам, угуп атам. Аял алгандан кийин баласын аялынан кызганат да, баягы баланы. Анан ошентип туруп ажыраштырып туруп кетирүүгө аракет кылат да. Баласы эптеп жандап турса болду, аялынан кызганат да. Түн ичинде ыйлайт. Кээ бирде мисалы аялына кандай жанды бетине өп койсоң, тиякта апасы турат да, тапкан экенсиң жанды дейт да. Тура ушундай эле бар, жок эмес субханалла. Бирок айтайын десем, кандай болгон күндө дагы ата менен эненин сыйы бирдей болот. Макулбу? Демек атаны сыйлаш керек. Ата дагы өзүнүн сыйы бар. Бул жерде уммука деп, ана абука десе деле, бул жерде эмне экен, экөөнүн сыйы качан бир моментте келгенде, субханалла, эмне экен, сыйды карап бергиле. Бир алым айтат, энелердин жүрөгү белек менен экен, ачылат экен. Аталардын жүрөктөрү, атанын жүрөктөрү итаат менен ачылат деген. Ата итаат кылган жакшы көрөт баланы, отур десе отуруп калган, тур десе туруп калган, кыл десе кылып калган, анан кулжундап койсоң эле эмне болот? Дук дейт да. Баарыбыз өтчүгө да дук дешет го, бир башкача бир үн чыгат го. Ата итаат жакшы көрөт экен. Эне болсо белекти жакшы көрөт экен. Ушундай. Алла Таала өзү үйрөтүп аткан. Я Алла, мен ата-энеме өз райымыңды төк. Ал бизди жаш кезибизде, ал ата-энемди жаш кезибизде бизди ушундай бир тыштап салбай, ушундай бир мындай бир оорчулук болсо бизди баккан ата-энебизге өз райымга бөлө. Раббаяни сагира, ушундай бир кичинекей кандай мамиле кылып деп көрсө, ата-энелер мисалы алса, эмне үчүн сыйга муктаж болот? Анткени мына бүгүн азыр көчө мына жашпыз, мына жашпыз дейли. Эртең эми карыйбыз. Биз мындай айтканда күчтүүлүктөн мына алсыздыктан кайра алсыздыкка барабыз. Кичинекей баланы лалканы ла деп турат да турабы? Ошондой эле эми ата-энелерде лалка сыяктуу окат экен. Жанагындай бөбөк сыяктуу болуп калат. Ошол бөбөктүн кандай кичинекей баланы ой жыгылып кетпесин, курсак ачык болуп калбасын, үшүп калбасын деп жабасың, үшүп калбасын кийим кыласың го. Ошондой эле булар дагы азыр чоңураак эле, бирок карганыраак эле лалка да. Ошон аларга ушундай мамиле кылып, үшүп калбасын, ушундай жыгылып кетпесин.
ушундай мамиле кылышыбыз бизге важип. Кандай экен? Важип. Алдынар, мен өзү китептин атын унутуп атам, бирок мен эметсе таап берем. Ошол китепте ата эненин алдында биздин 80 милдетибиз бар деп айтат. Канча экен? 80 милдетибиз. 40 тирүү кезинде, 40 өлгөндөн кийин. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Атасы атаңар өлө турган болсо дагы, эмне экен? Аны көргөндөрдү сыйлагыла дейт. Ошо мисалы атаңдын досун, аяш атабыз деп коебуз, аяш энелер деп коет, ошолорду сыйлоо, бул өз ата энеңди сыйлоо деген хадис мааниге келген хадис бар. Туурабы? Демек, кыргыздар болсо атаң өлсө дагы атаңды көргөн өлбөсүн деп айтат. Ушундайбы? Демек, ушунчалык даражада ата эненин сыйы өтүп кетсе дагы, эмнекен? Сыйы аларды көргөндүн көзү сен атаңды көрүп, көзү ушундай сенин атаң менен тили мындай тамашалашып, сен атаң менен кол кармашып, сен атаң менен табакташ болгон адамдардын даражасында сен атаңдыкындай болот деп, мындай бир пайгамбарыбыз үзгөн эмес, көрдүк бу кандай нерсе. Эгерде биз азырына силер менен биз атабыз өтүп кетсе дагы, ошолордун досторун сыйлабасаңар, үйүңөргө келип жоктон кезге чай берип койбосоңор, анда силердин атаңарды өз колуңар менен өлтүргөндүн катарында эле деп ойлойт кээбирдечи. Кээбир ойлоп айтышыңар мүмкүн, бул хадисте жок, анан тигинде жок, бул адамгерчиликте бар. Адамгерчиликчи пайгамбарчылыктын 99% адамгерчилик. Качан адамгерчилигин жоготкондо кыямат болот. Мына ар бир адам адамгерчилигин жоготкондо, наглость, первое счастье деген өткөндө бардык адамдар. Мына ошондо жашоодо хаос, ошондо кыямат болот. Субханака ва хамдик, ашала анта астагфиру. Аллахым өз ата энени сыйлоого, аларды көргөн сыйлоого, эл журтты сыйлоого, Аллахым адамгерчил болууга баарыбызга мүмкүнчүлүк берет.